söylep biliyoruz. Başka akça yok. Dokanlar ayıp koyup sırada. Şu akşam meselesi malı töleton var 500 milyon. Bu töleton var. Ana ayıp. Işte şu konuşmalar var. Geride o akça çok dolası var. Ulan 5 milyon bu benim orta alt destekle geliyor. Ya şunu öndürsen var. Buna töleton var. 530 milyon son. Yerine buna yok buna özü çıksalar da Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, сиздер менен мен Закиров Кубанычбек. Бүгүнкү видеодо кечээ күнү Жеңишбек Шермаматович Төлөкөн айыл өкмөтүнүн тургундары менен жолугушуу болду. Ошо менен пайдаланып, мен дагы ошо Төлөкөн айыл өкмөтүнө мурдагы Төлөкөн айыл өкмөтүнө тиешелүү мыйзамсыз сатылган жер боюнча, мыйзамсыз курулуш боюнча кичине маалымат берип кеттим, кыска маалымат. Жолугушуудан чыккандан кийин Жеңишбек Шермаматович эртең Кудай кааласа эртең кабыл алат. Сырда күнү кабыл алам деди. Эртең приемныйына барып, ал жерде видео тартып, ошол жерде мыйзамсыз сатылган жөнүндө, мыйзамсыз курулуш жүрүгү боюнча маалыматты толук беребиз. Жыйынтыгын Кудай кааласа кийинки видеодо көрсөтөмүн. Assalamu alaikum. Урматтуулар, мен сизге бир маалымат берип кетейин. Именно Төлөкөн айыл өкмөтү боюнча. Төлөкөн айыл өкмөтүндө жер боюнча өтө чоң проблемалар көп да. Бир чек 5-6 адамга сатылган. Мына кыска маалыматын айтайын сиздерге. Төлөкөн айыл өкмөтүнө тиешелүү мурдагы азыр шаарга карап калган Ферганс көчөдө Боркерти күү интернаты 2 гектар жери мыйзамсыз түрдө токтому жокко чыгарылып, жеке Golden House курулуш компаниясына сатылып кеткен. Bu 25 milyon so'mga. Özünün себестоимость nesi 8 milyon. 2 gektarda ошо малда орто бал эсептегенде 40 000 доллар болгон Сочиге. Ал жерде 2 гектар. 2 гектардын баасы 8 milyon доллар, ошол доллардын курсу менен эсептегенде 560 milyon сом. Бул 2019 жылдын. Анан бул 25 milyon сомго сатып алат дагы 1571 квадрат компенсация төлөп берет. Анын баасы 1800 доллардан завышенный коюп тур, бирок 2 миллион 800 миң сом да. То есть 28 миллион сомдун эле тегерегинде болуп калат. Бул 500 миллион сомго ашык зыян келтирип атат да. Ошарыначы мен ушул жөнүндө арыз чыгарылдым. Азыр алсам маалымат эч ким каралбай атат да. Азыр мында ой келип атат. Мисалы 5 миллион урдап туруп, компенсация 1 миллион төлөп кеткен эле болуп калат да. Мында адамдарды, мында мыйзам бузуу курулуштарды жок кылыш керек. Андан экинчи маселеси 12 этаж мансардасы менен уруксат алган дом, 13 этаж, полноценный 13 этаж салып алат. Бул СНИПтин нормасынан чыгып кеткен. Буга мэрияга вод кылып койгон ал домду. Ал туура эмес да. Ушундай мыйзам бузуулар өтө көп болуп атат. Бул бир эле гана домдуку. Рахмат. Урматтуу туугандар, сиздердин шаарга өткөнүңүздөргө 5 ай болду. Сентябрь өттүңөрбү? Сентябрь өттүңөр. Негизи бул маселенин өзү 30 жыл мурда, 10-15 жыл мурда губернатор чечиш керек болчу, аким чечиш керек болчу, айыл өкмөт чечиш керек болчу, туурабы? Силер эми 3 ай болду, 4 ай болду. Кичине сабыр туруңдар, туугандар. Келип бәрі доғырындасың, жасайсың, жасабасаң кетесің деп. Жаңағы бағы жоққа, дағы жоқ деп, аз ақша деп қойды. Ақша жоқ деп қойсақ, дағы занандығар оқшайды. Тияқтарда сіз отырғы дек, Құдайға шүгірем, шағырға қошылдық десек, шағырдылы пұстой екен деп. Жоқ, бұл негізі бұл мәселелердің бардығын, кіші настроение көтеріп қойды. Бұл негізі, ұшы сіздер айтып көйгөйлөрдүн бардыгы мурда постепенно пайтакта чечиш керек болчу да, чечилбей келген да ата. Не кылайын эми чечилбей келсе, не кылайын? Жок да. Ошондо акимди сөгүш керек болчу, ошондо губернаторду сөгүш керек болчу, ошондо Сооронбай Жээнбековди сөгүш керек эле, Атамбаевди сөгүш керек болчу, Бакиевди сөгүш керек болчу, Атамбаевди сөгүш керек болчу, Акаевди сөгүш керек болчу. Эми кече кошулдуңар. Кичине сабыр кылып тургула туугандар. Мына ооба бар качып кетип калды эми. Так, эми мына
Акем айтууда жол кенен көтерді. Сізге тура, сіз маршруткайда, сізге выгодно. Атам пассажир, атама не выгодно. Сіз өзіңіздің чөндігіңізді ойлап атасыз, атам өзінің чөндігін ойлап атады. Турамы? Тура. Енді, урматтуу туғандар, енді мұндай мәселе да. Так, азыр. Ушу бардык 9 аймак боюнча 6 МАП 3 аймактык башкаруу боюнча ар бир аймакка 30 миллион сом акча бөлөбүз. Мына бюджетке карап атабыз. 30 миллион сом. Башка акча бере албайм туугандар. Ошол 30 миллионду канча айсыңар мен билбейм, 10бу, 12би. Мунаса менен мына урматтуу депутаттарыбыз отурат. Мына 2 айым депутаттарыбыз отурат, мына 3 депутаттарыбыз 5. Ушул баары чогуу мунаса менен 30 миллионду бөлөбүз быйылкыга. Башка акча бербейм, мен айтып коеюн. Ал эртең келип алып дагы менен жумалап жүрбөгүлө, кана неме бүтпөй калды деп. Азыр 30 миллион сомду ушул жылда иш кылабыз. Кийин дагы Кудай кааласа, эгер жана жогоруда айтып кетпедимби? Жанагы салыктар баары мегеп жыйналып калчудай болсо, bir 50 milyon bölüyoruz. Keyinki yıl daha çöndöge karap bölüyoruz. Tuğanlar, buna atam aydı otmayı. Kebiro marşrutga oturat, kebiro taksiga oturat. Torağı çöndögüne karap oturat. Öcena Kırgızlar жақшы makal var bu. Butumdu Jurkan'ına karap uzat depçi. Biz sizlerge men bunanca 100 milyon bölümün. Erten kokul kıyrattan bardık masilemi çeçeyim desinler. Ertengile daha tutun söge baştaysınlar. Buna geç ayıkta ucu var kalp ekendim. Ошол үчүн иштеп акчабызга карап чечебиз. 30 миллион бөлөбүз, 30 миллионду пайтапына эметебиз. Маселелерди чечебиз көйгөйлөрдү. Андан башка да айтууда, мени сен тилди оңдой бересиң депчи. Эмне тиги Сырдария көчөнүн оңдоп биз эмне аякта оңдобойсуң деп. Урматтуу шаардын тургундары, урматтуу Төлөкөн айыл өкмөт тургундары, шаар биздин көргүбүз, шаар биздин бетибиз. Кайсы жерде конок келсе Төлөкөн айыл өкмөтүнө барбай, Kızıl Kışlak'a barбай, Kaşgar Kışlak'a barбай, şaharga келет. Şahardın zdayanыбызды көрөт, жолубузду көрөт, көчөбүздү көрөт, гүл көчөктөрүбүздү көрөт, маданиятыбызды көрөт. Анан кийин Төлөкөнгө барат ата. Ошон үчүн биринчи мына шаарды оңдош керек. Шаарды оңдоп деп татнага кылгандан кийин анан акырындап бөлөп эмеде айкада өтөбүз. Кечээ сабак кылып туруңуздар ата, бир аз сабак кылып туруп. Аны келип атыр, doğrulup келбей давай деп. Oğlan onun burada doğuluşuna gerek bolçu, burada sögüşüne gerek bolçu. Men hem tamaşa etinde tuğandar, Kuday kalasa, bunaki payitaptan çeçebiz. Sizlerge çok rahmat. Ya, anı bilmem, deputatlarımın çoğu söylüyoruz abi, karayıyoruz anı. Hava, buna 5 deputat var, onlardan çoğu vardı, buna sağ getirip oşunu bölüyoruz. Bir ömürdü köçü, bir ömürdü su, daha bir karat tuz, yetişince şunu söylep biliyoruz. Başka akşam çok dokanlar, ayıp koyuyoruz sırada. Mağlı Төлөкөнгө 500 milyon. Bu Төлөкөн... Anı ayıptı, hızlıcısında şöyle uyuşmalar var. Azından var, hatta kurasa kalıyor. Batalarınız, bataklarla geliniz var. Al çıkan üstüne şöyle zannet. Geliniz. Кечеги жол угушу боюнча кыскача маалымат, элдин көйгөйү өтө көп. Ал жерде ал видеону чыгара турган болсок өтө көп экен. Мындай айтканда кызыксыз кетип калат. Мындай айтканда проблема өтө көп экен да. Ушунчалык көп. Кече жол угушуда Ош шаарында Амыр Темир көчөсүндө жайгашкан Пушкин мектебинде болду. Ошодо жол угушуда мэрдин мээси тоңуп калды. Ушунча проблема барбы депчи. Бул мындай айтканда даже ичинен бир аз өкүндү окшойт мен ушу Ош шаарына мэр болуп келип калганын айтепчи. Эми Жеңишбек Шермаматович мындай айтканда харизмаңыз күчтүү экен. Кичине бир аз мындай айтканда дерзкий мэр экенсиз. Базар жок. Сиз ушул Ош шаарын гүлдөтүп жүргөн болсоңуз бул тарыхта каласыз. Ошондой эле баягы биздин Чолпонбай Түлөбердиев деген батырдай эле намыңыз калат. Ош шаарында көрдүңүз бардак. Көңүл жок. Көңүл бурган эмес бек өкмөттөр шааргачы. Ошого Жеңишбек Шермаматович, келиңиз, ишти кылыңыз.
элдин батасын алыңыз, өкмөткө жакшы кызмат кылып бериңиз. Акыретте дагы жайыңыз жанаттан болот, Кудай кааласа. Мына элдин батасын алган нер дегенчи. Ошого урматтуу Жеңиш ака, сизге жакшы чоң үмүттөрүбүз бар. Эртең Кудай кааласа сизге жолугушууга барамын. Ошол жакта мыйзам бузуулар боюнча, мыйзамсыз курулуштар боюнча толук маалыматын эртең сиздерге чыгарып алып барамын. Ушул видеодон колдонуп мурдагы видеого комментарийга жазыптыр, ошолорго бир аз жооп берип кетейин. Ошол жерде канчалаган мыйзам бузуулар боюнча сүйлөп айтып чыксам, сен Идриске асылыпсың деп комментарий жазылып калат да, Идриске асылбай эле койбойсуң деп. Идрис аканы жакшы журналист, мен аны күнөөлөгөн жокмун. Мен алга просто ушуну тартып чыгышыңыз керек эле. Эмнеге тартып чыкпадыңыз деген бул суроо. Мен Идриске асылган жокмун. Мындай айтканда суроо бердим. Идрис ака өзү көргөн болсо жооп берсе керек эле, по-моему көрө элек. Личный жолуга албай атамын, жолуксам айтамын. Мурдагы эфирге чыкканда суроо бергенмин, урматтуу Идрис мырза, ушундай Golden House курулуш компаниянын мыйзамсыз курулуштарын тартып чыгарбай атасыз го, эмнеге десем, ал айткан, ушундай мыйзамсыз иштер болсо, далилдериңер болсо кайрылгыла, мен чыгарам деген. Менде документтери бар. Жолуга албай атам. Кокус жолугуп калсам, документтерин берем. Ошондо көрөбүз, чыгарабы экен, чыгарбайбы экен. Экинчи вопрос, өзүңү тааныштырбай эле сүйлөп кетсиң деп атат. Ал жерде өзүмдү тааныштыргам. Мен аты жөнүм Закиров Кубанычбек Кирисбекович, 02-07-89 жылы туулганмын. Ош шаарынын тургуну боломун. Кул Аты Кичи районунда, мурдагы Западныйда чоңойгонмун. Ошондой эле 2009-2013 жылдары Кыргыз Республикасынын улуттук гвардиясында Барс отрядында кызмат өткөнмүн. Андан соң Кыргызстандын 26-чы Атайын багыттагы Ак Илбирс спецназында служба кылгам 2010дон 2013 жылдын аягына чейин. Ал жерде Атайын багыттагы көзгө атаары, мындай айтканда антиснайперлем 3 жыл кызмат өттүм ал жерден. Андан чыгып, азыр жеке устачылык менен алекмин. Мен устачылык кыламын. Ошол устачылыктан ашкан убактым болсо, ушундай мыйзамсыз иштерди далилдеп, изилдеп, документтерин алып, видеону чыгарып атканда, далили болсо гана чыгарам видеону. Мен ушунча жыл Кыргызстандын эгемендигин корголуп кызмат кылып өтүп жүрдүм. Кыргыз Республикасынын законун билемин. Мындай айтканда, клевета деген, ложный показания, ложный информация дегендери бар. Ушундай закондорду толук жакшы маалыматым бар ал жөнүндө. Ошого видео чыгарган астында текшеремин. Далили болсо чыгарам. Далили жок болсо, андай видеолорду чыгарылбайт. Ошого урматтуу кыргыз элим, сиздерде да мыйзамсыз коррупцияны бузуу, мыйзамсыз жер сатуулар болгон болсо, далилиңиздер болсо, документиңиздер болсо, чакырыңыздар, видеого тартып, каналга чыгарып, өкмөт башчысына жеткизишке аракет кыламын. Ошондой эле видео кээде бир жумада бир чыгат экен, кээде бир айда бир чыгып калат экен. Мен айтып атпаймынбы? Мен жөнөкөй эле кыргыз элинин карапайым эле жашоосумун, устамын. Ошо устачылыктан бош убактында гана видео тартып, ушинтип өкмөт бийлик өкүлдөрүнө гана жеткизе алам. Мен буга чейин каналды ачкан себеби жөнүндө да айтып коеюн. Мен буга чейин жөн арыздар менен кайрылып келип жүргөнбүз, жөн эле арыз жазып жүргөнбүз, сунуштарды жиберип жүргөнбүз. Прямой эле ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарына, мэрияга, СМБ, кайсы бир тиешелик иштерим болуп калса арыз менен кайрылып жүргөнмүн. Бирок көп учурда арыздар каралбай калып кетти. Ошого азыр 21 кылымдын оружиясы деп койсок болот. Мынантип камера тартып, канал ачып,
ушинтип кайрылсам үнүм көпкө жетет экен, көп элге жетет экен. Ошого мындай айтканда реакция болуп, анан ошол мен кайрылган арыз менен каралат экен деп ушул каналды ачып, элге толук маалыматын жеткизип турайын деп ушул каналды ачтым. Мынандай айтып кетейин сиздерге дагы. Жана айтып кеткендей эле, досторум, туугандарым, мына видеону тартпай эле кой, мына менин таанышым болот эле, бунун артын чукубай эле кой, бунун мыйзамсыз иштерин чыгарбай эле кой деп мага чалбаңыздар. Сиздер чалсаңыздар, сиздер айтсаңыздар эле мен албайм. Эгер чала турган болсоңуздар, бул менин жеке личныйыма өтүп кеткен болосуздар. Андай досум, андай тууганым, андай ака досторум жок. Ака досторум, тааныштарым жок болот мына. Ондой адамдар менен мамиле кылбайм. Мен менен доссуздарбы? Достой болуңуз. Туугансыздар, туугандай болуңуздар. Личныйге өтпөңүздөр. Бул канал, бул чыгарылган видеолор, бул менин личный өзүмдүн каалоом. Кыргыз элине, кыргыз өкмөтүнө жетсин деп чыгарган видеолорум. Ошого буну өчүрүп кой, буну чыгарып кой деп, урматтуу мени жакындарым, антип кайрылбаңыздар, сизден сураныч. Мамилебиз бузулуп калат. Сиздерге чоң рахмат. Жалгыз Аскер YouTube каналга катталыңыздар, комментарияны жазыңыздар, элге таратып коюңуздар. Ушундай мыйзамсыз иштерди өзүбүздөгү ар бир кыргыз эли салым кошойлу. Ошту жада болсо общем Кыргызстанды гүлдөтөлү. Кыргызстанды гүлдөш үчүн ар бирибиздин колубузда. Унутпаңыздар, Кыргызстан биздики. Ассаламу алейкум, рахмат.